4 октябрда Жалал-Абадта Эмаком курулуш компаниясынан жабыр тарттык деген тургундар нааразычылык билдирип көчөгө чыгышты. Алар келишимде көрсөтүлгөн үйлөрдүн курулушу токтоп, белгиленген мөөнөтүнөн кечиккенин айтышууда. Нааразычылыкка чогулгандардын көпчүлүгү миграцияда жүрүп, бешене тери менен тапкан акчасын батирге жумшагандар. Учурда жүздөгөн тургундар акчадан же үйдөн жок айласы 2 кетип турат. Мындан улам президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам сурашууда. Буга чейин маалым болгондой, Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Эмилбек Жусупов кармалган болчу. Ал компаниянын башка кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп, батир берүүнү убада кылып, үлүшчүлөргө 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирген деп айыпталууда. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси менен кылмыш иши да козголгон. Тергөө иштеринин алкагында шектүү Бишкек шаарында убактылуу кармоочу жайына жазасын күтүп жатат. Бирок миллиондорду жеп жутуп коюп, камалып кете беришсе, үйдөн жок же акчадан жок талаада калган карапайым калктын тагдыры эмне болот? Кесиптешим Асель Сыдыкова сар эсеп салып көрдү. Мен өзүм акчама эмниче 2 этаж үй салып алат болчумун. Жооп бермедим сүйлөгө. Bizde техпаспорт, ладно, ал да bir кичине bir условия кылып берсенчи, жашаганы невозможно. Россияда иштеп аткан балдарыбыздан көңүлү жок иштегенди. Кече эле айтканбыз, бунун рассказка да деп, азыр КГМ кандай иштерди кылып атат? Сатабында аракет кылып атат. Баскыла аркадан. Жалал-Абад шаарында Эмаком курулуш компаниясынан нааразычылык билдирип чыгышты. Чогулган жарандар аталган компанияга акча салып, батирлерин ала албай жатканын айтышууда. Бүгүнкү күндө түзүлгөн келишимдер бузулуп, белгиленген мөөнөткө үйлөр бүтпөй, курулуштары токтоп турат. Кызым ажырашып атат. Балдарым мен багып атамын. Не кылышыбызды деле билбей калдык. Эч кандай бизге жардам болбой атат. Келсек эч ким жок. 2 адам, 3 адам турат мээде, стройка жок. Эч нерседен кабар жок эле отурабыз, ушинтип элечи. Не кылышыбызды деле билбей калдык. Урматтуу президент, урматтуу ГКМбнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, биздин кайрылуу сөздөн сиздерге. Биз 2021 жылы ушул Эмаком курулуштан Жалал-Абадтан үй алганбыз. Бизде ал жерге долшик кылып каттап коюптур. Мага окшоп катталгандардан 500гө чукул. Бардыгы үйүнө жетпей келебиз 4 жылдан бери. Мен 4 жыл болду акча төлөп баштаганыма, мен 1 миллион 750 миң акча төлөп койдум. Нол жерди көрсөтүп мага, котлованды казып, сен үйүң ушул жерден болот деп мага айтышкан. Бүгүн келсем, мен жакында өзүм Москвадан келдим, мигрант болуп жүрөм. Келсем, до сих пор котлован бойдон туруптур. Каяка барабыз? Талаалап Россияда жүрүшөт бардыгы. Ошону неме караштырып, неме кылып берсе болот. Канча адам жүрөт бу жерде, кыжалат болуп. Бириси давление болуп атат, бириси буту ооруп атат, бирисинин баласы ооруп атат. Ушинтип ажырашып атышат экен. Ушундай болуп атат да бардыгы. Мына 23-та бүтпөй калды, 24-та бүтпөй калды. Кышы да урулуп бүт элек. Үстүнөн да 2 кабат бар, ал да бүт элек. Эми ушуну бүтүрүп беришиңиздерди өкмөт башчыларынан суранабыз биз деле ушу. Эмаком курулуш компаниясы 2019-2020 жылдары турак жайдын курулушун Жалал-Абад шаарынын Токтогул көчөсүнө салып баштаган. Мында 10 блоктон турган 9 кабаттуу үйлөр түшмөк. Андан бери А блогу толук эмес абалда бүткөрүлүп, ал жайда да жашоочулардын нааразычылыгы бар. Ал эми калган ЛЗК блокторунан таптакыр эле кабары жок болуп жатканы айтылды. Көз келип алган элек, бул жерге негизи 3 блок курулуш керек эле. Мына өзү бул жер негизи бул Эмаком компаниясына карабайт экен, аларга тийиштүү эмес жер экен да. Башка эле бирөөнүн жерине жерди казып койгондагын, анан акчаны элден ала берген. Эми мага окшогондон бул жерде 3 блок экен, 3 блоктун ичинде бир 50-60 адам чакты бар да. Биз бул жерге 3 миллион 344 миң сом акча мен төлөгөнмүн. Бир тууган агам болсо 2 миллионго жакын акча төлөгөн. Мына азыркы күндө 2024 жылдын аягы болуп баратат, дагы деле котлован боюнча турат да. Келсек же акчабызды кайтарып бербейт, же үй жок, не кылышты билбей жүрөбүз да. Азыр эми муну башка жака которобуз деп айтып атышат, бирок ушунда кошумча акча сурап атпайбы? Ооба, кошумча акча сурап которобуз деп атат, бирок эми которгон убакта деле ал 2020 жылы башталган үйлөр деле мына котлован боюнча турат экен да. Бул уже бүтпөй турган, уже ясно да. Немени көрсөтүп аткан 1 миллион 900'ду төлөп бүткөнбүз. Төлөп бүтсөк, эми буну Лга которобуз сизди деп, Эге которобуз дегенден оняка которобуз. Биз документти бербей жатабыз. Себеби акчаны кайтарып берсин. Ал Л'дан деле, Эден деле, Д'дан деле сатып бүткөн.
Ал эми Эмаком курулуш компаниясынын Жалал Абаддагы жетекчиси кызматка келгенине 2 ай болгонун айтып, буга чейин болгон кемчиликтерди жоюу аракетин көрүп жатканын билдирди. Учурда акча жетишсиздигинен курулуш токтогон. Элдердин көпчүлүгү акчасын кайтарып алууну көздөп турганын, бирок ага мүмкүн болбой жатканын белгиледи. Келгенден бери жөн турбастан мына азыр 1 этаж кирпич сурулуп атат. Анау сварка иштерин 4 этаж бүтүрдүм. Могу жерде бул Ж блокто. Бул блокто 1 этаж көтөрдүм, бетонун куйдум. 1 этаж кирпич ишин жүргүздүм да. Ошондо эле жөн отурбастан мына азыр жетпей калып, башка блоктордон да сатылган экен, мына котлован турат. Ошол жерде проекттерин өзгөртүп, ошо жетпей калган кишилерге жайгаштырганды проектин өзгөртүп кеңейтип атам, чоңойтуп атам. Туура, эми элди туура түшүнүп, бул мага чейин болгон иштер. Анан бул жерде көп баягы туура эмес иштер болуп кеткен, тияк бияка котолуп кеткен акчалар, анан материалга үй алып, здание алып, коммерческий объект алып туруп, материалдар жеткизип бербей койгондор бар. Аларды бүт териштирүү иштерин жүргүзүп, барсам биздин өзүбүздүн келишимибиз бар Эмил менен. Сиз ага кирише албайсыз деп кайтарып атам. Ар күндө могу жерден бир үйдү кайтардым, анан бир коммерческий кайтардым, аны сатка койгом. Элдин нааразычылыгы болгонун себеби Мелис Рамидинович деген директор болгон, ошол маалда 10 ашык миллион долларлар бирөө аркылуу коркутуулар аркылуу чыгып кеткен. Ошолор кайтарылса эле элдин маселеси мындай айтканда чечилет. Ош, Бишкек, Жалал Абад баары. Анан ал жөнүндө Мелис Рамидинович жазган КМга, ал киши келип төлөп берем жарымыны деп обещать этип кеткен экен, бирок төлөй элек ушмалга. Ошо кишиден акча кайтса эле, ошо алып кеткен кишилерден акча кайтса, баары стройкаларга акча жетет. Азыр өзүңөрдө акча жок. Азыр өзүбүздө данный время акча, эми бизде стройкада акчалар бар, квартира баягындай акча жок. Ушундай эле маселе Бишкек, Ошто дагы көтөрүлүп, Эмакомго акча салып, үйдөн кабары жок калгандар четтен чыгат. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жабыр тарткандардын саны миңдеп саналат. Айласы кеткен тургундардын ые журналист, блогерлер аркылуу коомчулукка байма-бай жарыяланып келүүдө. Жолдошума мына бул УЗЧ башталганда угуздум. Үйүбүз бүтпөй эле ушундай болуп атабыз деп. Буркан шаркан ыйлап, жүрөк бири-бирибизге дары берип мына. Действительно эмне кылам билбейм. Балам Россияда күнү-түнү ысык мустакта, суукта иштеп жүрөт. Мен баламдын эмгегин жегендей болуп атам. Мен балам үчүн баарына барам, баарына даянмын. Кечириңиздер. Ушундай акыбал болуп калды. Мен Жусупов Эмил анан жана Айша деген кызга жете албай атам. Азыр балама угуза элекмин, балам эмне болот билбейм. Акчанын баарын сен депутат болом деп ушул жака иштетип салдың. Жок, мен депутаттык акчаны иштеткен жокмун, деди. Мен депутаттык акча, мисалга креслонун канча турганын элдин баары эле билип калды да. Бизге 2021-жылы 4-кварталда бүтүрүп киргизип бересиздерди. Карапайым элдер үчүн иштеп атабыз. 3 жыл отсрочка менен деген да. 2021-жыл өттү. Кайра жана переделка болду. 9-этаждан 6 этажга түшүрүштү. Карантинге шылтоо жасашып. Анан 2022-жылы 3-кварталда бүтүрүп беребиз деген. Аны да күттүк. Аны дагы сабырдуулук менен күтүп отурабыз. Эмакомдун атына Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө 22 арыз келип түшкөн. Тергөөгө чейинки териштирүү иштеринде аталган компаниянын келишимдерине ылайык иш кыскартылганы маалымдалды. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө маалым болгон Эмаком курулуш компаниясынын турак үйдү куруу боюнча келишим түзүлгөндүгү жана ал келишимде 9 пунктунда эгерде тараптар сүйлөшүү жолу менен чечише албаса, анда бул Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык сот тартибинде чечүүгө тийиш деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан бул факты боюнча жазык процессуалдык кодексинин 34, 37, 154, 153 жана 27 беренелеринин негизинде кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган.
Бейле кетсек, бир нече күн мурун Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Эмилбек Жусупов кармалган. Ал компаниянын башка кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп, батир берүүнү убада кылып, үлүшчүлөргө 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирген деп айыпталууда. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин алкагында шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал-Абад. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.